Таныштырганда сизге мен өзүмдү тааныштырсам, Нуризат Арифлемге жөн эле бухгалтер болчумун, бирок көп жерде иштегем. Өзү шаарда көп жерде иштебесең, баягы жумуштун да даамын билбейсиң дегендей эле официант да болдум, бармен да болдум, гос жумушта да иштедим, СБ да болдум. Бирок ошо айланып тегеренип туз насип буйруду билбейм, Арифлемге кызым 8 айында келген, мына буйруса ошол кызым 6 чыгып 5 жылдан бери ушу Жумагүл эже менен иштешип келе жатам да. Анан өзүм 41демин, 4 балам бар. Ушу кызым 8 айында ушул Арифлемге кирип эмчектен чыгарып анан иш баштагам да. Ошон үчүн мисалы балам бар десеңер, балам үйдө 2-3 балам менен отурам, кичинекей балам бар, иштей албайм десеңер, бул жөн эле сөз. Ошондуктан бул жерде чоң мүмкүнчүлүктү угуп, байкап көрсөңүздөр болот да. Анан мен өзүм бир тууган эжем Арифлемге Жумагүл эженин подружкасы болчу. Бир тууган эжем мени Арифлемге чакырганда, чакырганда деле түшүнгөн эмесмин. Паспортумду алып эле жазып, эмне кылсаң ошого, короче, мага поддержка кыласың деп эле мени жазып койгон да. Мына ошентип мен Арифлемге катталып калгам. Анан Арифлемдин мүмкүнчүлүктөрүн угуп, башында көрүп, бул жерде сүйлөп деле акча тапсаң болот экен, сатып деле акча тапсаң болот экен, бирөөнүкүнө чай ичкени кирип барып деле акча тапсаң болот экен. Ушунчалык мүмкүнчүлүктөрүн көргөндөн кийин мен баягы эмчекте отурган баламды деле унутуп калып эле, аны менен кошо жарышып, телефон колумда, бир колумда, экинчи колумда бала отуруп эле кадимкидей чоң мүмкүнчүлүккө жетип баштадым да. Анан өзү Арифлемди билесиздер, баарыбыз эле угуп жүрөбүз, күнүнө сабактар болуп атат. Мен баягы айтарым, ушул жерге киргендин баары Арифлемдин каймактары кирди деп ойлойм да. Бирок ошол каймактар деле мындай өзүбүздүн мындай лидерлик сапатыбыз болгондо ушунчалык чыныгы бизнестин даамын татабыз, чыныгы бизнес экенин, чыныгы жумуш экенин, чыныгы мүмкүнчүлүк экенин көрсөк болот да. Ал үчүн баарыңыздарга айтамын, адамдын лидерлик сапатын биз өзүбүз билишибиз керек. Биринчиден, жаңы киргендеби же баштагандабы адам өзүнүн мисалы эмоциясы деп коелу, же өзүнүн сезимдерин мындай билиш керек да. Ушул жерде мен кантип иштеп кетем, же болбосо жаңы кирип бирөө ай болбойт да, сени алдап коет десе, мындай ошого ишенип өзүнүн кыялын бирөөгө уурдатып албай, өзүнүн сезимдери менен иштегенге аракет кылыш керек да. Анан экинчиден, адам өзүнө өзү ишениш керек деп ойлойм да. Адам өзүнө өзү ишеним пайда болгондо любой жерден результат кыла алабыз да. Жана Жумагүл эженин сөзү бар го, тиги лимондон лимонад жасап ийген учурлар болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүбүзгө деген ишенимди арттырып аракет кылсак эле аябай мүмкүнчүлүктөр чоң. Үчүнчүсү, мисалы, ар бирибизде өзүбүздө деген жоопкерчилик бар. Өзүбүздө деген ушунчалык активностьти кармап, жоопкерчилик болуп, менин командам, менин лидерим, менин бизнесим, менин товарым деген өзүмдө жоопкерчилик болгондо кадимкидей иш жүрөт да. Мен ушул боюнча сиздерге бир притча менен бөлүшкүм келип турат да. Эгер бир аял бир үй бүлөдө дейт да, аябагандай чычкан көбөйүп кеткен экен да. Анан ошол чычканды эмне кылсам деп ошонун хозяйкасы үйүнө капкан коет экен да. Капкан коюп, ушул чычкандарды жок кылайын деп аябай аракет кылат да. Анан ал капкан койгонун чычкан көрүп калат өзү. Чычкан көрүп калып эле анан жүгүрүп барып тоокторго барып айтат экен да. Ай, тоок, тиякта хозяйка бизге ушундай капкан кылып койду. Ошо абайла десе, аны мага коймок беле, аны сага койду деп көңүл бурбай коет. Анан жүгүрүп барып койго жүгүрүп барып айтат экен да. Ай, кой, ушинтип бизге деген эме койду, капкан койду. Абайлаш керек десе, анысы да тоотпой коет. Анан үчүнчүсүндө уйга барат. Уйга барып,
ой ушундай бизге капкан койду десе таза тоотпой анысы мыйыгынан күлүп карабай коет. Мына ошентип түндө элдин баары уктайт, баягы капкан иштеп жатат. Анан түн ортосунда эртең менен турса хозяйка баягы капканга жылан түшүп калган экен да. Анан жылан түшүп калган, жыланды көрүп, ойбүлүмдү көрөйүн, бул жерде эмне жылан жатат, бул жерге муну тышкынга койбодум беле деп аны ыргытып ийейин ала калса, жылан өлбөй калган экен, шарт этип эле тиги хозяйканы чагып алат экен да. Анан чагып алып тиги ооруп больницага түшүп калат. Ооруп больницага түшүп калат дагы, баягы укпай аткан, ага шорпо жеткириш керек болуп, укпай аткан тоокту союп, шорпо кылып барат. Анан анысы дагы жакшы боло албай, анан эме кылат да, түлөө өткөрүш керек болот. Анан баягы койду союшка туура келет, кой союлат. Ошентип укпаган кой да ошентип союлат экен. Анан баягы эме болсо, аял вообще жакшы болбой өлүп калат дагы. Анан өлгөндөн кийин аны уйду союп, элди чакырышка туура келет, ошентип уйда өлгөн экен. Мына буну менен эмнени айткым келет? Биздин ар бирибиздин консультанттардынбы, лидерлердинби бири-бирибизге карата мамилебиз, бири-бирибизге жоопкерчилигибиз, бири-бирибиздин билимибиз, бири-бирибиздин сатуу жөндөмдүбүз, биз аябай билим алышыбыз керек деп ойлойм да. Бир эле киши мисалы туура эмес продукция сатып койсо, бул бири-бирибизге аябай залакасы бар да. Же болбосо бир эле киши бул витамин эмес, же болбосо дары деп койсо, ошонун да бизге аябай залакасы бар. Бул лидер сеники эмес, ал меники, же болбосо аныкы эмес, ал тиги башка компания меники деп мисалы башка бир параллельный группанын деле кыздарына туура эмес информация берип койсо, мындай бири-бирибизди жамандаган болуп калабыз да, биз общий орифлейм болбой калабыз деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө биз бири-бирибизди колдоп, туура маалымат берип, честно иштеп, аракет кыла берсек, сөзсүз бизде ийгилик жаралат. Анан компанияга келгенде мен дайыма ойлойм, кандай компания болбосун факты, гордости болуш керек депчи. Мисалы, айрыкча биздики мисалы мен элдер ушу качанкы Oriflame десе, мисалы аябай ичим күйүп кетет да. Бул Oriflame'дин баалуулугун билбеген кишилер толуп турат да. Бул канча жылдан бери, мисалы 56 жылдан бери рынокто аты да, заты да өчпөй, сапаты да кетпей, гүлдөп атат депчи. Анан продукцияларын айтсаң, тим эле эч нерсе болбойт. Ушунча алган киши кайра кайрылып келет го. Самын саткан кишим крем сурайт, крем саткан кишим духи алат, духи алган кишим эртең клиент болот. Ушунчалык мындай гордостьтар укмушта өзүбүздүн компаниянын заводу бар. Эч кандай посредник эмеспиз. Же болбосо канча мамлекет менен иштешет биздин компания. Биздин компаниянын дагы мен өткөндө бир российский эмеден окуп чыктым. Европанын, Американын витаминдерин аябай изилдешкенде, Америкада мисалы атайын витаминдерден сертификат берип атканда, мисалы Америкада 60 эле нерсеге запрет коет экен да. А вот бизде шведский, Европаныкында 128 запретный нерселер бар экен да. Мисалы аябай качествосы, сапаты булар биринчи орунга коюшат да. Мына ошондуктан мисалы продукциясын айтсаңар дагы, компанияны айтсаңар дагы, ушунчалык мисалы өзүңөрдү сүйүп, тартынбай, уялбай айтсаңар, бул аябай чоң нерсе деп ойлойм да. Анан бизде еще продукция боюнча эмелер көп да, разновидность. Мисалы крем десеңер, бизде 3кө бөлүнүп эмеспи? Жуунуучу каражаттар, мисалы денеге жуунат, колдонот, крем, духи, себинет үч каражат. Экинчиси витаминди айтсак болот, wellness боюнча. Үчүнчүсү толик аксессуарлар менен иштегендер бар. Бизде мисалы дополнительный аксессуар, сумканы, сөйкөнү, саатты ушунчалык бул Норскен продукция менен иштесеңиздер дагы аябай сонун эме да. Жакшы продукциялар бар. Анан мен муну менен эмнени айткым келет? Ар бир бири-бирибизди угуп атканда, уккан бренд партнерлордун идеясын ойготуу да. Мисалы
менин командаман деле Жумагүл эжеге кирип калсам, Мастураны угуп калсам, Гүлзар эжем кирип угуп койсо, может мен айткан нерсе ага жетпей калат. Алардын айтканы аябай жетет деген идея болот да, анан баарыңыздага сунуштамакчымын. Бизде мисалы аябай мүмкүнчүлүктөр көп да. Анткени офисибиз өзү центрдин борборунда почти мындай офиске келип, биздин сонун лидерлер менен таанышпаган кишилер болсо таанышып, таанышыңарды жөнөтүп, мастер-класс жасап, ал жерде деген мисалы спонсорлоруңарга кайрылсаңар до и после жасап, анан ошолорду видео кылып тартып, мындай реклама кылсак дагы бул компаниядан мисалы сүйлөп атып ушунчалык эмелерди кылсак болот да. Мен всегда продукциялар боюнча видео тартып жүрөм да. Анан өзүңүздөр деле көрөсүздөр, менин командамдан всегда көп эле колдонушат да. Сиздер деле колдонуп болушуңуздар керек. Бирок ошол эмне үчүн сиздер тартпайсыздар деп ойлойм да. Эмне үчүн сиздер тартпайсыздар? Эмне үчүн сиздер реклама кылбайсыздар? Анткени мен тарткан видеону менин таанышым көрөт. Мен колдонгон менин эмемди менин таанышым, менин туугандарым көрөт. Ал эми силердин таанышыңар силерди көрмөк да. Менин тарткан эмем меники мотивация алат, силердики албайт да, мени көргөндөчү. А силер өзүңөр тартып баштасаңар, силер мотивация алмаксыңар деп ойлойм да. Андан тышкары айтарым, бизде мисалы мурун дагы көп маневерчи эмесмин да, товарды сатыш. Жооп берип кетсең, офис кайсыл жерде мастер-класска катышсак болобу дейт. Отурган жериңди айта кетсең. Офисибиз Бишкектин борборунда, Бакамбаева 154. Албетте сиз ким спонсоруңуз болсо, заранее айтып, мен саат мынчада баратам десеңиз, алар силерди колдоп, кайсыл жерде болсоңар тосуп алып эле байланышып эме кылып алат да. Мисалы тосуп алат, силер үчүн бардыгына даяр да спонсорчу. Ошол спонсорлорду сабакка кир десе сабакка кирип, мастер-класс десе мастер-классына кирип эле эметсеңер, бүт мүмкүнчүлүктү ошол жактан табасыңар да. Айтарым, Видеону тартканда башында корктуң беле, Нуризат? Ушул жөнүндө айтып кетсең. Чындыгында вес кырсыктан пайдаланат Нуризат тарткан видеолордучу. Чынында биз көбүнчө өзүбүз ошону тартпайбыз. Жалполонуп эле переслайд кылып коебуз. Вот кантип жеттиң ушундай профессиональный видеолорду тартканга? Мен өзүм аябай мындай өзү көп сүйлөбөгөн кишимин да коебум. Анан кийин күйөөм айтат да, сен ушу Арифланга эле көп сүйлөп калдың депчи. Өзүм да шустраймын, бирок аябай деле көп сүйлөбөйм. Бирок Арифланга келгенде чын эле көп сүйлөп калышым мүмкүн да. Анткени бул жак мага иши, жумушу жагат. Анан реклама кылганда башында аябай кызыгып баштадым да. Мен сөзсүз түрдө Россияныкын карап баштадым, Казакстандыкын карап баштадым. Мен сөзсүз түрдө видео тартышым керек экен, мен сүйлөшүм керек экен, мен сабакка киришим керек экен. Мен өзүм көрсөтпөсөм, элди кантип айта алам? Мен өзүм видео тартпасам, элди кантип үйрөтө алам деген ой келди дагы. Мен өзүмдү сразу эле ошо Жумагүл эжеге башында эле айткам, мен үйрөтүңүз деп. Жумагүл эже окуп баштады. Жумагүл эженин артынан ээрчип жүрүп, анан кыз айым да бар болчу, ал убакта жакшы билчү эмесмин. Кыз айымды дагы кантип ролик жасайсың, кантип сторис тартасың деп бир 2-3 жолу көрсөтүп коюшту окшойт. Анан кийин эле өзүм ошонун баарын тынымсыз кайталай берсең эле баары болот экен. Азыр тем более бизде аябай ушунчалык мүмкүнчүлүк болуп жатат соцсеттен. Эмнени реклама кылсаң, мисалы TikTok десең TikTok, Instagram, баракча, бүт соцсеттен бүт мүмкүнчүлүктү колдонсок болот. Ошол колдонуш үчүн деле биз кандай деген материалдарды бизде компания ушунчалык даярдап койгон да. Өзүбүздүн мисалы библиотека контент деген Арифлеймдин өзүнүн прям сайтында бар да. Сүрөт десең сүрөт бар, видео десең видео бар, отзывик деген эмеси бар, сайт бар. Ошо YouTube'ка кирип эле, отзывик сайтына кирип эле, мисалы ал жерде деген Арифлеймдин сүйүүчүлөрү бар да. Мына ошолорду карап, ал жерде реально өзү клиенттер жакканын да айтат, колдонгонун да айтат. Мына ошол боюнча өзүңөр скриншот кылып, ошону деле колдонуп жатып, анан эме кылсаңар болот да. Эмеге статус сториске бөлүшсөңүздөр болот.
мен ойлойм, любой бизнес кылганда сөзсүз түрдө силер окушуңар керек. Мен башында деле мен Жумагүл эже билет болуш керек, башында кирчи эмесмин, башында кызыкпай эле, аны мен сүйлөй албасам, араң сүйлөчүм, сүйлөгүм келбей, азыр сүйлөгөндөн наоборот сүйүп калдым. Көрсө, бул жерде мындай сөз бар да, негизи финансыда билим бул киреше деген. Эгер сиз Арифлеймден 1000 сом тауып жаткан болсоңуз, сиз билимиңиз 1000 сомдук билим. Арифлеймден 10 000 тауып жатсаңыз, билимиңиз 10 000 сомдук эле билим. Если сиз 50 000 тауып жатсаңыз, билимиңиз 50 000. Ошондуктан сиздерге мондай мүмкүнчүлүктү берип жатканда, бүт бекер окутуп атса, рекламаны үйрөтүп жатса, компания мүмкүнчүлүк берип жатса, билбейм, ойлойм да, кулакка наушникти такып кой да, идишиңди жууп, жумушуңду кыла бер депчи. Анан эң биринчиси ошо өзүңөргө өзүңөр ишенип эле, мындай өзүң бир нерсени баштасаң, аягына чыгыш керек деп ойлойм. Баштаган башка, аягына чыккан вообще башка да. Бул жерде дагы жанагы лидердик касиеттин эң акыркысы бул жана жашоодогу активдүү позиция болуш керек деп коет да. Бул ошондо мисалы бир нерсени баштасаң, ушундай максаттуу, позитивдүү бир нерсени аягына чыккан мындай результат кылышыбыз керек да, мен ушинтип ойлойм да. Азыр тем более биздикиндей мощный компания эч жерде жок да. Үйүңдө жатасың, кнопканы басып коесуң, уже товарың үйүңдө. Отурасың, мисалы Инстаграмдан бир эле шаблонду алам да 30-40 кишиге жөнөтөм. 30-40 кишиден жөн эле дивайнды бүгүн канча 2 күнүн ичинде 2000 бал жасадык. Кандай мүмкүнчүлүк. И ошол мисалы как консультант катары, же болбосо как бизнесмен катары ошол 100 эле балды дивайн кетиргенде, же 500 бал катары мен сизге эсептегим келет. Өзүм лидер болсом, 500 дивайнды мисалы сатсам, мага канча пайда түшөт? 500 балдан мага мисалы жок дегенде, 500 балга минимум дегенде мисалы 3000 сом зарплата чыгат, туурабы? 500 бал деген сөз, бул 20 набор дивайн деген сөз. 20 дивайн наборду алыш үчүн мен салам 25 000 сом салам, туурабы? 25 000 сом салам, бирок 25 000ди мен кайра эле 500 балга лояльностьтан эле, мисалы 250 туштан эле кайра кетиргенде 700 сомдон 1400 сом жөн эле лояльностьта туш чыгат. 1400. Ал жерден шаг подарка чыгат, 3000 сом зарплата чыгат. Еще 500 балдан не пайдасын жана эсептедик. Дивайнды жок дегенде мен 1800 сомго сатам, шариковый жок эле. Ошондо эсептесеңиздер, бер жакта 500 сомдон айланганда эле 10 000 сом. 10 000 сом түшүп атпайбы? 10 000 сом түшүп атат, еще 3000 сом түшүп атат. Бул жерде мындай мүмкүнчүлүк аябай көп да, ошо бекер турбастан бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп, прям иштешибиз керек деп ойлойм да. Анан кандай? Супер дейм. Анан адам дайыма ойлойм да, жылдын башы болуп атат. Мен үчүн мисалы аябай сонун кетип атат да, себеби эмнеге деген себеп болот да. Мен көп лидерлерди окудум дагы, анан өткөндө өзүм аттайын блокнот алып, аны отуруп алып жазып чыккам да ал жергечи. 2023 менин кандай пландарым бар. Анан ал жерге де кече Жумагүл эжеден прям бриллианттын мисалы планын түзүп алып, ошону дептерге жазып, ушундай кылып, эме кылыпчы. Качан гана силер максатыңарды, планыңарды өзүңөрдүн дептериңерге жазып, өзүңөр ошону ойлоп, уктасаңар түшүңөргө кирип, ойлонсоңор көзүңөргө көрүнүп турса, силер аябай сонун иштейсиңер. Анан бир күндө арыбас, беребас, 1 саат калганда жөн эле Арифлеймди эстеп, анан кылыш керек эле деп кайра башка кылып жүрө берсеңер, андай бул жерде оңой нерсе жок да. Любой бир ийгиликтин мындай башында бир фундаментти жасашыбыз керек да. Бир жыл кыйналып коюңуз да, зато 1 жылдан кийин кандай каймак жеп жатасыңар. 1 жыл. Мен да ойлочумун, мени ким угат? Мен ким эметет?
сүйлөй албасам, үйдө отурсам, мугалим болбосом, же болбосо бир городская бир укмуш кыз болбосом, бир уход кылып бетимди бир укмуш караган кыз болбосом деп ойлочумун да. Көрсө, мээнет кылган кишиникин Кудайым берет экен. Мээнет кылган кишиникин баардыгы кайтат. Болгону ошону сөзсүз түрдө ар бир блокнотуңуздарга жазып, мисалы биринчи каталог башталды. Сиз кандай план койдуңуз? Өткөн каталогдо кайсы уровеньде элеңиз, азыр кайсы уровеньге чыктыңыз? Канча кишиге айттыңыз бир күндө? Мен өзүмө азыр мындай күнүнө 20 кишиге айтпай калсам, телефон чалбай калсам, иштедим деп ойлобойм да. Офистин эшигине кирип барып жатканда өзүмө суроо коем да, мен азыр жок дегенде 3 подписка кылышым керек, 20 кишиге звонок кылышым керек, мен ушул жерден видео тартышым керек, мен ошондо гана мындай иштедим деп эсептейм да. Анан жок деген Арифовдун мындай офистен пустой кетпей, мен 3000 сомдук продажа кылып кетишим керек деген ой менен келем да. Анткени это энергия, акча деген турабы, үйгө акча менен кирсең, көңүлүң да көтөрүлөт. Айнагда 3000 эмес, аяктан 10.000ге чейин тапсак болот турабы. Анан эме кылсак, ар кандай кыйынчылыктар болот. Бул жерде деле бизде көп киши сабыры жок болуп кетип атабыз да. Бизде жанагы эме деген сөз бар да, качан адамда план болбогондо адам бат эле жолунан кайтып кетет экен да. Мисалы сиз деле эртең менен чыгып бир башка бир жака барам десеңиз, сөзсүз түрдө ошол жака жетесиз. Ошко жетем десеңиз, Ошко жетесиз. Баткенге жетем десеңиз, Баткенге жетесиз. А бирок ошол эле учурда Бишкекте айланып келейин деп эле бир машинаңыз менен чыксаңыз, пробканы көрүп нерв болуп кайра келип каласыз да. Демек бизде план жокто ошондой болот адамдачы. А когда сизде четкий план болгондо, мен ушуну Австралияга барганда Полежаевдин сөзүн уккан аябай эметкем да. Когда сенин целиң болгондо, даже говно не говно, сен ошону тебелеп туруп максатыңа жетесиң депчи. Ошондуктан өзүң мисалы максатың болуп турса, миллион откаст уксаң дагы, сени клиент укпай атса дагы, бирөө акчасын бербей жатса дагы, билбейм, настроениең түшпөйт да. Мынтип койсоң да 9-су жооп бербей атса, 10-суна күлөсүң да, ниче 10-су келет. Бирөө мисалы кылып койсо деле эметесиң да, бул жерде аябай иногда риск да. Жана лидерлик сапаттар дегенде риск бар. Мен мисалы ойлонбой туруп эле иногда 10 дивайн кетирип коем. Бул деле риск да. Бул клиент алабы, албайбы? Аныга деле акча саласың, ага деле акча саласың. Же болбосо мен иштешимге планды койгондо риск албайт этесиң да. Могу жерге 10 кишиге бар айтсаң деле, ал 10 киши сени угат деген жок. Үйгө уктай берсең болот да, например, мен уктабай эртең мен мисалы балдарымды эметип эле 10го барып калам, буюрса жумушка чабычна. И сөзсүз түрдө укпайбы, мен 10 кишиге чала берем. 10 кишиге айта берем. Угуп отуруп, аракетти тобокелге риск албайт этип туруп, ошол ийгиликке жетесиң да. Бардык ийгилик мен оюм боюнча системдүү түрдө, системалуу түрдө кыла берсеңиздер, сөзсүз жетесиздер. Системалуу түрдө чалсаңыз, системалуу түрдө сиз ошол цехтерди обслуживать ете атсаңыз, мисалы товарларыңызды сатасыз да. Мен мисалы ошо бирөө бир самын заказ берсе да, ошону тим эле туңгуч болсо да жеткирем. Ошо бир самын алган кишим эртең бир духи алат да. Бир духи алган кишим кийин барат да, мага подписка болот, потому что мен ошолордун ишеничине кирип койгом да. Мен мисалы азыр бир клиентимен бери не алса ошол мага жазылуу. Самын алса самын деп жазылуу. Крем алса крем деп жазылуу. Духи алса духи деп жазылуу. Мен анын эмнеге келгенин, анын мага эмнеси кызыктырганынан бери жазып алам да. Бул эже келгенде эле эң биринчи тушту жакшы көрчү эле, тушту алат деп келем. Бул эже крем сурачу эле, кремди жакшы көрчү эле. Ошону мисалы өзүнүн керектүүсүнөн бери жазып коем да. Мына ошондо адам мындай анын каалаганын билип турсаңыз, адам да сизди аябай эстеп калат экен да. Сен мени унутпайсың, ошо дивайн издеп келген, унутпайсың деп кээ бир клиенттерим ушинтет да. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө ар бир индивидуальный клиент менен ошо туура сүйлөшүп, ошолордун бир эстеп калсаңыздар эле аябагандай эметесиздер да.
иштеп кетесиздер. Эч кыйынчылыгы жок. Oriflame'de эң негизгиси бир эки эле нерсе, көбүнчө 3 нерсе важный экен деп ойлоп калдым да. Биринчиси сатканды билиш керек экен да. Бирок сатуунун алдында мамиле курганды билиш керек экен. Мамиле качан гана эл менен мамиле курганда сиз сатуунун жолун аябай үйрөнүп каласыз. Мамиле деп эмнени айткым келет? Мисалы, баягыда Дубайга барып келгенде аябай ушинтип айтып келишти. Биздин вышестоящий, биздин лидерибиз, мисалы, өзүнүн келинчеги, анан ити бар экен да. Анан итти шунчалык жакшы жаман көрчү экен. Силерде болбойбу? Итти, мышыкты жаман көргөндөрчү. Мышыкты, так, запрос принят. Жибердим, эже. Вроде бы кетти. Так. Кеттиби, карап койсоңуз, Анан ошол итин жаман көргөндүктөн аялын көңүлүн кыя албай эле итти багат да. Анан үйүнө келип, жумуштан чарчап келген убакта келинчек болсо, мен азыр тамагым 10 мүнөттө даяр болуп калат. 10 мүнөттө тиги могу күчүктү прогуливать этип чыга калчы деп ушинтип суранат экен да. Анан аялын көңүлүн кыйбай, анан убакытты өткөзө калайын, так, көңүлүн эметип жөнөтө калайын деп эме кылат экен да. Так, принят. Эже эме кылдым. Коштум. Болдубу? Сонун. Кошулдубу? Ал өзүнүн, мисалы, аялын көңүлүн кыйбай итти прогуливать этмишна, иттин күнүнө күйөөсү келгенде келинчеги ушинтип 5 мүнөттө тамагым бышат, могу күчүктү ары бери кичине гулять этирип койчу деп эле ушинтип эме кылып, анан ошентип отуруп ошол күчүккө көнүп калат экен да. Анан ушинтип бир күнү дейт, бир жарым жылдай көнүп калдым дейт. Жарым жылдан кийин жумуштан чарчап келсем дейт, аялым үйдө жок дейт. Балдарым өзү менен өзү ойноп атат, кыздарым өзү менен өзү ойноп атат. Бирок ошол күчүгүм жүгүрүп келип дейт, бетимен менен жалап дейт, ушунчалык күчүгүм мени итимди карап атат дейт да. Муну мен эмнени айткым келет? Эгер ошол ар бир клиентти сүйсөңүздөр, ар бир клиентке жакшы мамиле кыла берсеңиздер, ар бир клиентке жакшы жаңылык айтып турсаңыздар, компаниянын мүмкүнчүлүгүн айтып турсаңыздар, ошол клиенттер силердики болот да. Качан клиент силердики болот? Аларга силер пайдалуу болсоңор, аларга силер көңүлүн бурдура алсаңар, аларды силер сүйсөңөр, ошондо гана ошол ар бир клиент силердин сүйүүңөрдөн консультант болуп кетет, же болбосо бренд партнер болуп кетет. Баарыңыздарды ошондой айткым келет да, мисалы, сөзсүз түрдө эме кылгыла депчи, туура мамиле кылсаңар, анан үчүнчүсү сөзсүз түрдө окушубуз керек экен. Канчалык биз окуп, анан окуп эле тим койбостон ошону чыгарбасак, кайра эме болуп кетет экен. Адам окуганын сөзсүз түрдө чыгарып туруп айтып туруш керек экен да. Эгер ошол айта албай калса, кайра өзү мотивация болбой, демотивация болуп кетет экен да. Ошондуктан, как лидер катары биз билгенибизди бири-бирибиз менен бөлүшүп, окутуп, үйрөтүп турушубуз керек деп ойлойм да. Анан суроо берди, Нуризат, иштегениңизге канча жыл болду дейт. И кандай результаттар болду? Крупныйларын эле санай кетсең. Мен ошо башында айтып өткөндөй, кызым 8 айында келгем. Өзүм официалдуу, прям осознанно бизнес деп келгем. Буйруса ошол кызым 6-га чыгып калды. Примерно 5 жыл болду конкретно. 5 жылдын ичинде мен алтын директорлукту аштым. Учурда 2 директорум, андан тышкары 2 веткам бар. Буйруса планым бриллиантовый директор болсун деп аябай чоң планды коюп атам, Кудайым буйруса. Бул жакта жүрүп машина алганга жетиштик, квартира алганга жетиштик. Oriflame'дин арты менен бул жакта турган кээде токмокко жол киребиз жок, жетпей калышыбыз мүмкүн таласка же өзүмдүн өркүнүмө. Бул жакта жүрүп Австралия, Таиланд, Испания, Турция,
Көп жерге бардым да, алтым Японияга барып келдим эже менен. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп да. Ушул жерде самолеттун ичинде баратып, булуттардын үстүндө чай ичип атып, көзүмөн жаш кетип, Жумагүл эже мени шылдыңдаганы эсиме келбейт. Мен от радости да, мен ушунчалык мүмкүнчүлүк бар экенин билген эмесмин да. Мен качан мени ишенбей атам да, самолетко түшкөнчө мен деле ошо сени алдап атат. Сен кулакка тебип койду да, Япония деп койду да, сен ким апармак эле деп ушинтип башында эле ушинтип айтышчу да. Качан өзүм барып көргөнгө чейин ишенген эмесмин. Бирок ишенбесем делечи, ичим писат написат да, терять нечего, иштей бербейми, какая разница депчи. А бирок үйдөн всегда жолдошуңар ишенбейт, башында таанышыңар ишенбейт. Бирок ошо ишенбеген моментте силер результат кылсаңар ишенет да. Мен кантип ишендире алдым? Мен чындыгында акча көрсөтө алдым. Чындыгында бул жерден ошо поездкага бара алдым. Күйөөмдү поездкага апардым, например, бир эмес эки жолу. Машина алганга мүмкүнчүлүктү көрдү. Үйдө прям ондой телефон, телевизор, холодильник, канча нерсени компаниядан подарок алдык. Бул жерден квартира алдык. Башында эч ким ишенген эмес да. Бул жерден квартира алгандан кийин уже баягы даже элдин баары менен эме кылып калгандай, давай иштейли. Бул жерде Япониядан келгенден кийин укпаган классташтарым баары чалганда, ичинде эле ушул акча барбы? Мен деле жазчы депчи. Чалып анан өзүм деле Жумагүл эже билет, Японияга барганга чейин сүйлөй алчу эмесмин, эжем эмне кылсаң ошо кылып сүйлөлөр дей берчүмүн да. Сүйлөп бериңиз. А вот Японияга баргандан кийин билбейм, өзүм да таң калып кеттим. Тилим башка жагынан өсүп кетти. Ушунчалык сүйлөгүм келип калды да, уже сүйлөп, бул жакта мүмкүнчүлүгүн көрүп, аябай эме кылдым да. Бул жерде аябай жакшы экен. Ошо баарыңыздарга сунуштайм. Вообще мен даже көчөмдү кыдырып кетем да, айтам да, силер деген билбейсиңер. Өзүңөр үчүн эле жазылып койгула. Азыр могул жерден Фрунзеге барып покупка алсаң, силерди мисалы Назгүл болсо, сен молодец деп эч ким айтпайт. Сага эч ким зарплата төлөп бербейт. Сага эч ким халат бербейт меникин деп. Бул жерде эмне? Өзүң жөн эле продукцияны 20% скидкага аласың. Могу жерде момундай подарок бар экен деп сүйлөп атып, үйүмдө халатын толтура түрү турат. Үйдө подарокка сааттын түрү турат. Мен сааттар менен оройм, 20 саатым бар. Ушунчалык наслаждение менен жашайсың. Арифлеймдики аябай жакшы, ушунчалык кыялданганды, ушунча максатыңа жетесиң, план койгонду, эл менен иштегенди, мындай кайф жумуш дейм да, кыскасы. Ошол. Супер. Абдан сонун ийгилик тарых. Нуризат, чоң рахмат. Сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Бизде дагы 25 мүнөт убакыт бар. Мен Нуризат менен биринчи иштешкен күнүмдү эстеп, ошол азыр самолетто айтып калды. Нуризат Арифлеймге чейин самолетко түшпөптүр да. Анан мен неме деп айтып берем де, бийиктикти багындыруу деген бул тоонун башына чыгуу, например, тоонун башына чыгып, ылдый жакты карасаң баары көрүнөт да. Анан ошол биринчи поездкабыз Нуризат экөөбүздүкү Ошко болуп калды да. Сүлүктүгө бармакпыз. Анан Ошко, Бишкек Ош рейсине билет алдык. Анан 3 күнгө кетип атабыз. Анан самолетко отуруп атсак, Жумагүл эже, мен терезе жакка отурайымчы деди эле. Каалаган жериңе отур дедим да, каалаган жериңе отур. Анан отуруп тиги терезе жактан, анан булуттар аябай Бишкек Ош жолунда март айлар болчу, ошондой булут көп учур болчу. Анан ошого аябай көзүнө жаш алып, неужели деп аябай тартып, ушинтип атат да. Мен күлкүм келип атат да. Биз быстро забываем первые приключенияларыбыздычы. Биринчи ошол мореге түшкөндү, биринчи самолетко түшкөндү унутуп калабыз да. Анан ушунчалык волнение болот. Анан мен айттым да, карачы, булуттардын үстүндө баратасың, сен уже бийиктикти багындырдың. Бүттем, андан да бийигирээк. Мисалы, Ош Бишкекке учуш үчүн самолет өтө деле бийик көтөрүлбөйт да. Анткени 35 минутада жетет. Тоонун үстүнө эле кичинен булуттарды аралап, булуттун үстүнө чыгып, демеле бийик учуш үчүн дальний рейстерге учуш керек да. 10 сааттык, 12 сааттык, 18 сааттык полеттор бар да. И ошентип анан Баткенге, Сүлүктүгө барып 3 күн иштеп, анан кечинде айтып атпайбы, экөөбүз мына Шерин менен бүгүн эле жолугуп чай иштик. Как раз Бишкекке келип калган экен, жакшы болуп калганбыз. Арифлеймдин бир немеси, жакшы адамдар менен тааныштырат.
онлайн менен иштеп Нуризат анан конок үйүнө эме Ширин бизге диванга Нуризат экөөбүзгө төшөк салып берди да. Анан айтып атпайбы Нуризат, Жумагүл эже ийгиликтүү адамдар менен керек болсо чогуу жаша дейт го. Экөөбүз бүгүн мен шапкам